Кубанычбек Зекиров. Швейный производствосын иштетем. Ошондо ар ай канча акча табып атасың? 10 миллиондун айланасы болуп калат. Тигүү бизнесине кантип келдиң? Клиент айтты, Куба, последний партияларың баары эле бирак болуп калды, короче. 4 миллион сомдун айланасы да карыз болуп калган да. Производствонун 50% жумушун мен өзүм кылчумун башында. Акчанын күчүнө салып производство ачкан бул туура эмес да. Ким менен иштөө оңоюраак, кыргыздарбы же мигранттарбы? Азыркы учурда мигранттар. Бала чагың жөнүндө? Апам жалгыз болгон үчүн биздин үйдө башка кыз жок болчу. Анан ошончо адамдын кирлерин өзү жуйт болчу. Биринчи иштеп автомат машина алып берем апама деген запрос болгондо. 5 эң көп комментарий алганга, 5 эң кызыктуу комментарий алганга Пижамалардан белек берсек болот, жана мырзаларга дагы ушу жакшы рубашкалардан, ошолордон дагы берсек болот. Салам алейкум достор, бул Мирзаматов влог. Көптөн бери көрүшпөдүк. Көптөн бери дегенде 2 жума. Силер менен Нурлан Мирзаматов жана абдан кызыктуу коногубуз бар. Менин ини досум Кубанычбек Зекиров. Куба, кандайсың? Кош келдиң. Assalamu алейкум. Куба, сен жөнүндө рахмат. Келгениңе рахмат. Сен жөнүндө кыскача айтып коеюн. Мен оюмча көрүүчүлөрдүн бир бөлүгү сени тааныса керек. Тааныбагандар үчүн Кемсел деген компаниянын негиздөөчүсү, акыркы 2 жылда сонун жыйынтыктарды кылдың. Айына жок дегенде 80 миңдик производствого, өндүрүшкө, кийим өндүрүшүнөн чыгыпсың. Текстиль индустриясынан жыйынтыктар, ийгиликтер, сонун бир көрсөткүчтөр кылып аткан ишкер катары билем. Туптура. Туура эле айттым. Туптура. Өзүм айтып берип койсом анда, Ассаламу алейкум. Менин атым Кубанычбек, жеке ишкермин. Азыркы учурда швейный производствосын иштетем. Азыркы учурда бир 300-400 адамдарды жумуш менен камсыздайбыз. 300-400 адам мындай айтканда өзүнүн үй бүлөсүн может багат да. Азыркы дагы пландарыбыз бул Кыргызстандын дагы көп жумушсуз жүргөндөрдү жумуш менен камсыздоо. Может багат эмес да, нормально багат окшойт. Мен сен ошол 200-300дөй жумушчуң бар экен деп билем. Швейниктер, бир эле швейниктер эмес. Баягы утюжник болуп кетет. Кандай профессиялар бар? Профессиялар жөнүндө. Ал жакта мындай отдел продажда иштегендер бар, управляющийлер бар, жөнөкөй тигүүчүлөр бар. Анан закройщик деп коет, закройщиктер бар, утюжник, упаковка, мындай көп эле адамга иштейт да. Негизи азыркы өндүрүшүңөр, азыркы кирешең, ар бир айдын обороту ошол жөнүндө мындай цифрларды сүйлөшүп койсок экен. Кандай дейсиң? Боло берет. Мен ачыкмын. Мындай айтканда азыркы тил менен мындай прозрачно эле иштешем. Элдерге дагы мындай пайдалуу болсун деп ооба. Эми 100% эмес, анча-мынча азыр мен жакында эле уктум, коммерческий тайна болуш керек, мындай жумушта жеке ишкерлерде депчи. Ага чейин менде андай жок болчу. Но мен ошондой эле принципте келатам. Мен үчүн андай нерсе жок. Мен ачык эле иштешем. Сага берилген нерсе бул сенде эле калат. Ошондой мындай темп менен келатам да. Ошондо ар ай канча акча табып атасың? Примерно бир 10 миллиондун айланасы болуп калат да. 10 миллион сом. Ооба, оборот. Канча болуп калат? Ошондо 110 миң доллар ушунча примерно. 100 миң доллардын тегерегиндеги өндүрүш, бул жакта өндүрүш болуп туруп, жалаң эле экспортко кетет. Ооба. 100%. Россияга. Ооба. Россияга, Казакстанга көбүнчө. Но Казакстанга бир 5% болушу мүмкүн, а так почти 95% Россияга да. Ошол тигүү бизнесте азыр ийгилик көрсөтүп атасың, тигүү бизнесине кантип келдиң? Тигүү бизнесине мен банкрот аркылуу келдим. Ош базарда иштейт элем, обувь сатып, бут кийим сатып. Ошол жакта мен мындай росту мындай чоңойгум келчү да. Бирок Ош базарда мындай өзүнчө бир ограничениялар бар да, ал жакта чоңой албайсың. Анан кайсыл жакта чоңойсо болот, эмне кылса болот, Кыргызстанда эмнелерди жаңыртса болот деген вопрос келген. Анан өзүбүздүн өндүрүш келген да. Өзүбүздүн өндүрүшкө келгенде мен мага Дордой биринчи эле эсиме келген. Дордойго келип кандай болот, схемалары кандай, ошо Дордойдон үйрөнүп баштагам да өндүрүш тармагына. Ошондо менде мындай ой келген, бул эми обувь сатып жүрө берем бул жерде. Мен мындай чоңойгону жакшы көрөм. Өзүм үчүн бир нерсе өндүрүшүм керек, создавать этишим керек деп туруп, анан швейный производствого келгем. Экинчиси бул жанагы любой эле адамдын мечтасы бар да. Ата-энесине, например, машина алып берип, ата-энесин кубантып, сүйүнтүп, көбүрөөк акча тапкысы келет да, жаш кезде. Менде деле ушул нерсе болгон. Швейный тармакка барсам, жакшы иштесем, ушундай потребностьтөрдү жапсам болот деген. Ошентип швейный тармакты тандагам да. Бирок мен түшүнбөдүм.
көбүрөөк акча тапсам болот деп шойнук Ооба. тармактар тандалып Ооба. калдасыңбы? Эмнеге Ош базарда андай масштабка чыкса болот? Ош базар билишим боюнча бул ички базарга фокус алган базар болуп калам. Ооба. Экспортко эмес болгон үчүн. Ооба. Тышкы экспорт кылсаң көбүрөөк акча түшөт. Бирок тышкарыга эмне экспорт кылсам болот, текстил кылсам болот деген логика мененби же? Ооба, бул жерде негизи обувду деле мындай расширять этип чоңойтса болот да. Ош базарда эми анчалык деле чоңой албайсың. Менде ой келген эми бир жерде отуруп калганды жаман көрөм да, постоянно изилдегенди жакшы көрөм. Анан обувду эле мен обувду жакшы түшүнөм. Дордойго барып мындай оптом ачкым келген да. Дордойду барып изилдеп, ошо обувга мен дагы оптом алып келип, анан менен ошо Ош базардагы коллегаларым товар алып кетсе деген мындай ой болгон да. Барып изилденип көрсөм аябай чоң суммада акча керек экен. Кытайдан алып келесиң, аны күтүш керек, анан сатыш керек, рисктер аябай чоң болгон да. Ошол аркылуу Дордойго барып, аны изилденип, бул ушу өндүрүш тармагына акчасы жок эле баштаса болот экенин мындай түшүнгөм да примерно. И анан как биринчи байер болуп иштеп баштаганмын. Ошентип анан байер болуп, Байер болуш үчүн акча керек эмес. Байер болуш үчүн акча керек эмес. Бир эле заказчик, ошол эле клиенттер керек. Ооба, байер болуш үчүн эми мындай интернетти бир аз жакшыраак билиш керек. Клиенттерди туура таап, туура сүйлөшкөндү, туура моделдерди аларга предлагать этиш керек да. Ошентип мындай байер болсо болот. И мындай акчасы жок деле кирсе болот ал жаккачы. Азыркы учурда эми болбойт уже, кыйын да. Азыркы учурда клиенттер уже ишенбей калды байерлерге. Эмне үчүн дегенде, байерлер качествону карабай эле, ответственность албай эле эптеп сатыш керек болуп атып, анан мындай экспертность жок да байерлерде. Байер деген мындай ошо өндүрүштү билген адамдар байер болсо жакшыраак болот да. Мурдагы учурларда бир 2-3 жыл мурда байерлер аябай популярный болуп кеткен моментте ушу качествону жоготуп алышканда баардык клиенттер Россиядагылар недовольный болуп баратып, акыры байерлерге ишеним жок азырчы. Байер сыз эле түзмө-түз цехтен заказ кылабыз дейби? Ооба. Азыр биздин көрүүчүлөрдүн арасында бир 100 миң дегендей байер болуп калбайбы? Жок. Байерлер барбы негизи азыр ишти кылып жүрүшөбү байерлер? Ооба, байерлер көп. Эмне үчүн байерлер көбөйүп кеткен? Мен сизден, например, байерлик курсун алдым, но сиз өзүңүз деле толком үйрөтө албайсыз да. Сен байер болгондон кийин качествосуна карагылагын, клиентке туура мамиле кылгыла, жакшы модельдерди жөнөткүлө, көп акча кошпогула деп туура маалымат берсе экспертность жагынан. Анан анда мындай качество өнүгүп кете бермек да. Алар антпей эле мен сизден обучение алам, өзүм байер болуп баштайм. 15 күндөн кийин мен өзүм кайра курсумду ачып баштайм. Срочно келгиле байер болгула, мен үйрөтөм деп. Ошентип атып, бул жактын контроль качествосу жоголуп кеткен да. Азыркы учурда деле көп байерлер. Но мурдагы уже иштеп, мындай постоянно клиенттер ишенип калган гана байерлер бар да. Азыркы жаңы киргендер уже иштей албайт. Аларга клиенттер ишеним көрсөтпөйт да. Байердиктен цехке өтүп турсуң, ошол жагын ачып кетесиңби? Хорошо. Ошол тигүү индустриясына азыркы оборотторуңа кандай түрдө келгениң боюнча? Мен байер болуп иштеп баштаганда, мен сразу эле мындай кирип кеткем да. Изилдегенмин рынокты, байерлер эмне үчүн керек клиенттерге. Изилдеп көрсөм, байерлер Россиядан Кыргызстанга же Казакстандан Кыргызстанга келип убара болбой эле, биз бул жактан товарларды онлайн туура жеткирип, товардын баалуулугун туура жеткире турган болсок, клиенттер келбей эле ошондо байерлерге кайрылат. Ошон үчүн менде кандай качество болуш керек? Мен аларга туура маалымат берип, туура сүрөткө тартып, туура сени айтып, эгерде бул товарды сатсаңар, кайрадан дагы биз тигип бергенге мүмкүнчүлүк болот деп, ушундай подача менен киргенмин да, мен изилдеп киргем сразу эле. И клиенттердин ишеними мага аябай бат арткан да. Анан бир күнү клиенттер айтып калды: "Куба, последняя партия что-то качествосы аябай слабый болуп атат. Жакшына бир решение албайсыңбы, бир кандай жолун тапсак болот" деп. Анан ошондо мен идея келди. Хорошо, анда мен силерге качество жакшы болсун үчүн швейный производство табып, швейный производствого индивидуальный тиктирип жөнөтөйүн. Деп туруп, анан лекалдарын чыгарып, образец тиктирип, анан швейный производстволорду издеп баштагам да. Швейный производстволорду издеп, анан тиктиргенмин. Биринчи, экинчи партияны тиктиргенмин, жакшынакай эле болгон да. Уже клиенттер көбүрөөк сурап баштады да, уже обороттору чоңойду алардын. Анан биз клиенттер акча которду, барып тиктирдим, жөнөттүм. Анан бир айларда примерно клиент айтты: "Куба, последний партияларың баары эле брак болуп калды, короче".
Анан мага сүрөттөрүн сатып жөнөттү. Мен ошибка, мен аларды контролдой эле Россияга сразу жөнөтө бергенмин да. Анткени бул цехке ишенем мен. Бул цехтер мага бешет эткен. Куба баары жакшы болот, сонун болот. Ойлонбой эле кой сен, биз качествону аябай жакшы кыйратып тигебиз деп. Канча миң сомдук заказ эле? Ошондо жөнөткөндө общий сумма бир 4 миллион сомдун айланасы да. 4 миллион сомдун айланасы. Клиенттерге айттым. Канча клиент? Бир клиент 4 миллион сом. 2-3 клиент да примерно. Баары бириккенде ошол 3 миллион же 4 миллион. Мен билишим боюнча 3 миллион деп билем да, 3-4 миллион теге. Примерно ошончо да. Анан клиенттерге айттым. Анда товарды жөнөткүлө. Мен оңдотуп туруп кайра силерге салам. Но жолго кеткен тиги жол акылары, клеймелерге мен өзүм төлөп бере турган болгом да. Аларды жөнөттү. Товарды аябай көп да, эми 4 миллион сомдук товар бул көп да. Бир 5-6 миң количество болушу мүмкүн. Алып барып туруп, цехтерге алып барсам, цехтер сразу эле жок, биз тикпейбиз, оңдоп бербейбиз. Мен сен менен мындай сүйлөшкөн эмеспиз деп, цехтер албай койгон да, оңдоп бербей койгон. Анан ошондо кандай кылсам болот экен деп, ошол товарларды жана неликвид деп коет да, арзан товарларды алышат. Ошолорго өткөргөнмүн. Ошолорго өткөрүп атып, примерно бир 2 миллион минус менен чыккам да. Ошол жактагы акчаны клиенттерге жөнөтүп, 2 миллион сомдой чисто мен мындай клиенттердин алдында карыз болуп калгам да. Ошол моментте мен мындай карыздарын бербей качып кетсем деле болот эле да. Но мен өзүмө мындай Алла Тааланын астында таза сезейин, жакшы сезейин, репутациям да булганбасын. Анткени мен өзүмдүн ордуму мындай чоң жактан ошондой эле көрө алганмын. Клиенттерди алдаган эмесмин, силер мени күткүлө, мен силерге могу күнү берем дебеймин, бирок мен силерге 1 жылдын ичинде карызыңарды кутулам дегем да. Клиенттер дагы хорошо деп ишеним көрсөтүп, мен айтканмын, кааласаңар Бишкекке келгиле, үйүмдү көрсөтөйүн, башка нерсемди көрсөтөйүн, паспортумду сүрөткө тартып, баарын кылып алсаңар болот деп. Клиенттер наюз эле хорошо, Куба, биз сага ишенебиз анда, сага ийгилик деп жакшы сөздөрүн айткан клиенттер элечи. Жакшы адамдар экен. Кыргызстандыктарбы? Жок, булар таза кандуу орустар да. Таза кандуу да. Биздин көрүүчүлөрдүн арасында ошол клиенттериң көрүп аткан болсо жана кыргызча түшүнсө салам айтып коелам да. Рахмат сиздерге депчи. Күткөнүңүздөр үчүн, ишеним көрсөткөнүңүздөр үчүн. Ал клиенттерим көрөт. Каждый выпуск менин инстаграмдан подписаналар. Постоянно көрүп турушат. Куба, давай, делай. Жакында айтып коесуң, сиздердин ишенимиңиздер менен мына Кудай буйрса кийинки жыйынтыктарга келдим депчи. Балким бир сөздөрүң бардыр. Ошол учурда ишеним көрсөттүңөр депчи. Жок, биз андан кийин ал клиенттер менен Россияга барды, мени чакырды, карыздарын кутулгандан кийин. Мен бул жакка чакырдым, биз жакшы мындай отношениядабыз да. Дос болуп кеттиңер. Ооба. Кандай болот ушул клиенттер менен ага чейин интернеттен жазышып эле анан ошондой акчалар жөнөтө береби? Кантип мындай ушул ушунчалык ишеним болот дегенде, же бул ошондой схема негизги ошондой бир ошондо иштелип келген эле жолбу? Ушундай иштелип келген жол, туура айтасыз. Мен дагы өзүм башында таң калгам да. Азыр деле бирок таң каламын. Клиенттер кантип сени тааныбай туруп, көрбөй туруп жөнөтөт да. Бирок эми алар биринчи бир 10 миң сомдук товардан, 15 миң сомдук товардан баштайт да. Сразу эле сага миллион, 2 миллион килтеген акчаны которбойт. Башында сени проверка кылып, салып көрөт. Сенин адамдын мүнөзүнө карап. Анан акчаны которгондо алар сага сразу же банкка, же сенин картаңа которбойт. Өздөрүнүн обменкасы болот алардын. Или өздөрүнүн ошондой бутиктери болот. Ошол жерден гана алып кетесиң акчаны. Ишенимдүү жери бар да. Ишенимдүү өздөрүнүн адамдары бар да. Просто так эле сага акчаны берип койбойт. Сен 9 класска чейин окуп туруп, кийин иштеген кеткен экенсиң. Мен 9 классты бүтүп Бишкекке келгем. Бишкекке келип мен окуп баштагам. 1 жыл окугам. 1 жыл окугандан кийин мындай мен программистке тапшыргам да. Но мен программист меники эмес экенин мен түшүнгөм да. Анткени биздин айылда жүргөндө түшүнүк бир аз кечирээк болот го деп ойлойм да. Мен кайсыл окуу жайга тапшырышым керек, мен аны жакшы түшүнгөн эмесмин да. Ошон үчүн ладно деп ошо программистке тапшырып, аны өтүп кеткем. Негизи эптеп атып бүтүргөм ал жактачы. Бирок 1 жылдай бул такай окугам. 1 жылдан кийин уже менин немем ушу бизнеске жакшыраак арткан да. Бизнести жакшы көрүп кеткем. Азыркы учурда ушул сабатсыз дегенде, образованиясы жок дегенде мен түшүнөм, көп эле жерлерде мен мындай аксап калам да. Менин билимим жетишсиз экенин мен түшүнөм. Анткени билими бар адам менен билимсиз адамдын айырмасы бир аз болсо да билинип турат да. Эгерде бул жактагы адам мындай байкалат по-любому. Биздин топ достор сонун бир сурамжылоо өткөзгөн.
мындайча орусча айтканда разбор кылып көргөнбүз сени. Ошол жерде жакшы бир кызыктуу нерсе айтып кетсиң да. Мен өзүм сабатсызмын, бирок сабатсыз адамдар менен иштешпейм депсиң да. Неге айтпайсың? Адамдар мындай болот да. Адамдар эгерде мен өзүмдүн минустарым, мисалы үчүн мен жоопкерчилигим жок болсо, мен жоопкерчиликтүү адамдарды жумушка алганга же жоопкерчиликтүү адамдарды мен адамдардан жоопкерчиликти мындай талап кылып калам да. Бул билим деле. Анткени мен билим албай калганым үчүн өкүнөм. Билим алганда башкачараак болмок да. Ошон үчүн мен билими бар адамдарды көбүрөөк талап кылам да. Бул жакта көп эле жактарга роль ойнойт да. Мисалы үчүн бир эки случай болгон. Башында ошо билимсиз адамдарды жумушка алып баштаганмын. Андан кийин ушул жоопкерчилик жок да. Андан кийин мен ошо билими бар адамдарга басым жасап баштаганмын. Билими бар адамдар окуду, жакшы жактарды окуду, көп мээнет кылды. Билими жок адамдар көбүнчө эле ушу бизнес кылат же башка ушу бир жерде мындай наемный болуп иштейт да. Билимдүү Кээде бирок адамдар ийгиликтүү болуп кетет. кээде ийгиликтүү болот. Но аябай чоң көтөрүлүп масштабка чыгыш үчүн по-любому билим керек да. Чоңураак мындай билим керек. Ошон үчүн мен азыр убактымдын бир көбүрөөк мөөнөттөрү бул билимге кетет да. Постоянно изучать этип, эмне ишкер деген кандай болуш керек. Кандай түрдө мисалы? Кантип тилде атасың? Курстарга барып жүрөсүң? Ооба. Ошол боюнча айтып берип койсоң болот экен. Билим менин эң жашоодо өнүккөн мындай мага неме болгон жери ушу билим албай калганмын да. Ушул жерге мен мисалы үчүн аябай өкүнөм. Ошол билишим боюнча кайсы азыр курстарга барып жүрөсүң? Ооба. Тике сугуп берейин. Эстеп айтып бергин. Достор, мен бир кыскача айтып коеюн, азыр Куба экөөбүз бир коуч бар атабыз. Кандай коуч деп сурай турган болсоңор, эртеңки саат 6:30 6-да тургуза турган коуч. Тургузуп туруп барып бирге биз менен кошо жүгүрө турган коуч. Жана жүгүрүп атканда канчалык дисциплина маанилүү экенин, канчалык эрте турган маанилүү экенин, канчалык спорт биздин организмге керек экенин айтып кеткен коуч. Ошондой эле менталдык жактан өзүңө ишенүү, тестостерон эмнеге таасир берет. Биринчи эмне үчүн азыркы курска баратасың? Эртең турмай курсун. Жана кайсы башка курстарга барып жүрөсүң? Анткени азыркы биз эртең менен турмай курсубузга ал биринчиден мындай проверенный адам. Азыркы учурда биздин ал наставник десек болот да. Анткени биз ал адамга ишенебиз, ал адамдын чынында мындай кыйын экенине мен дагы ынандым да. Анткени мага аябай жакшы инсайттарды берип атат, аябай жакшы акылдарды айтып атат. Эми атын деле айтып коелу да, Бакай деген досубуз. Бакай мага дагы ийни дос болуп кетти. Эми 2 жылбы, ушундай 3 жыл айырмабыз. Экөөбүздүн айырмабыз 12 жыл экен. Бирге жүгүрүп жүрөбүз. Эрте туруш керек эле. Бакай, салам, бро. Туура наставник да. Мен ушул жерден айтып коеюн. Окуучу дегенде мен мындай башкачараак кабыл алат элем да. Бирөөлөр мени окуучу десе, же болбосо бирөөлөрдү окуучу деп айткым келбечү да. Анткени дегенде окуучу дегенде мен эсиме сырат эле мындай школьный кезде мындай школаны элестетет болчумун да. Бул жаш кездеги окуу депчи. Азыр айтат элем, биз ал ошо Бакайдын биз окуучусубуз. Бакайдын айтканын кылып атабыз. Эртең менен 6-да турулат десе 6-да турабыз. Эртең менен 6-да турулат десе 6-да турабыз. Могу ишти бүгүн аткаргыла, могуну бүтүргүлө десе ошолорду бүтүрүп атабыз. Бул аябай бизге жакшы жардам берип атат да. Именно мага аябай жакшы жардам берип атат. Анткени адам мындай бир аз чоңоюп, бир аз иштеп калганда мындай жумуштарын бүтүргөнгө возможность болбой калат экен да. Анткени дегенде зона комфорта болуп, өзүңө баардык жакшы мындай комфорту түзүп алып, анан жүрө бересиң да. Анан сени бир адам айтып, Куба сен могу ишти кылышың керек, анткени сен могул жерге жетем десең, чоң фабрика салам десең, же могул адамга жардам берем десең, анда сен давай эрте турушуң керек деген нерселер мага аябай жардам берет. Анткени дегенде мен күндө саат 12, 1, 2, 3 деп уктуп атам да. Буга чейин. Азыркы учурда саат уже 9-10 автоматически өзүм эле уйкум келип калат. Мурда мисалы үчүн мен өз алдымча мындай уктай албайт элем да. Обязательно телефонду кармап, видеолорду, керексиз нерселерди көрүп атып, ошо телефон менен кошо уктайт элем да. Анан кантип телефонду коюп уктаса болот деген вопроско мен чече албай койгом да. Эмне дегенде жоопкерчилик башка бирөөгө жок. Бир эле өзүңө жоопкерчилик өзүң болгон үчүн ошол эле комфорт зонасындасың. Ооба. Ал мага кандай идеяны берди биздин наставник Бакай. Куба адамдын мээси бул аябай жалкоо болот.
жалкоо болгон үчүн бул телефон бул жакшы оңой, бул ал адамды азгыра берет. Сен үйүңө бар дагы телефонуңду отдельно кой, телефонуңду точнее машинага таштап, анан үйгө без телефон кир. Үйгө кирип туруп, анан менде вопрос келди, анда мен кантип уктайм? Мен телефон менен укташым керек. Десем сен китеп ач, китеп оку, отуруп алып туруп. Бир 15 минутта окугандан кийин уже окугуң келбей баштайт, чарчап баштайсың. Анан жатып окуйунчу деп туруп жатасың, жаткандан кийин ошол боюнча уктап каласың. Анткени адам мындай мээси китеп окугусу келбейт, аябай жалкоо болгондуктан ошол нерсе. Мен барып туруп ошол нерсени кайталадым. Ошондо эле иштейт экен. Ооба, ага чейин эле мен ал китепти мен кармап бир 2 строчка окуганда эле уже уктадым да. Аябай жакшы ушундай нерсе метод. Каждый курска барганда мен ошол курсту мен өзүмө кабыл алыш үчүн, өзүмө сиңириш үчүн, мисалы үчүн бүгүн курс болсо, эртеси сөзсүз бирөөгө айтып беришим керек анчы. Сөзсүз түрдө укканым, түшүнгөнүм, инсайт алган инсайттарымы. Мен көбүнчө бул өзүмүн жумушума аламын, швейный производствого. Кантип швейный производствону туура башкарыш керек. Окууну аламын, ал жерден окуйм дагы, эртеси сразу эле келип туруп, өзүмдүн сотрудниктериме айтып, давайте бүгүн мондай кылабыз, мондай кылабыз, мондай кылабыз. Кандай ошо 300 адам барын чогултуп айтып бересиң? Жок, бул сотрудник дегенде менеджерлерге. Менеджерлер. Мен 300 адамды, мисалы үчүн мен тааныбайм алардычы. Мен ал жерде өзүмдүн командамда 15 адамды тааныйм. Алар мага самый ключевой мындай адамдар да, керектүү адамдар. Ошол 15 адам мындай айтканда 300 адамды башкарат деген нерсе да. Мага азыр эң бул важный ошол 15 адамды туура башкарыш керек. Аларга туура мындай үгүттөп, туура аларга тапшырмаларды бериш керек да. Ошол сенин ишиң алдыга жүрүш үчүн. Мен көбүнчө ушул билимди, ушул өзүмүн иш жаатына көбүрөөк билимдерди алып аттым да. Ошентип мен ошол жерде көп бар экен. Мен биринчи курсту алып баштаганда, мисалы үчүн курсту алат элем дагы, обучение алгандан кийин ал обучениега мен мындай өзүм эле сиңирип алат болчумун да. И анан обучение аламын, бирок таасирин бербей атат. Анан бир күн обучение алып туруп, ошол обучениени алган эле күнү или эртеси барып туруп, сразу сотрудниктериме айтып түшүндүрүп, же досторума айтып атып, анан адам ошондо өзүн өнүктүрөт экен. Азыркы учурда деле ушундай. Мисалы үчүн биз бакай менен болгон курсубузду сразу же келинчегиме, же башка бирөөгө айтып беремин. Ошол нерсе менин оюмда калат. Билимди дагы мындай сиңиргенде мындай жолдору бар экен да. Буга чейин мен алган билимдеримин көбүрөөгү мындай бесполезный деле болуп калган болушу мүмкүн да, анткени мен өзүмө туура эмес сиңирип алдым. Канча кетирдиң эле? Мындан буга чейин алып жүргөн билимдерге, курстарга? Кыскача, оюңча. Мисалы үчүн, эгерде мен окууну окуп бүтсөм, 100 000 менен бүтмөк да, мен окууну бүтүрсөм. 100 000 сомбу? Ооба, мурда окусам, эгерде 9 бүтүп, жакшы окууну аяктасам. Азыркы учурда канча кетирдим? Мен өзүм ошону эсептеп алып, өзүм мындай шок болуп калдым да. Доллар менен эсептегенде примерно 150 000 доллардай мен только ошо окууга эле кетирип коюптум. Курстарга, ар түрдүү консультацияларга. Ооба. Анткени дегенде мен ал курстарга барбасам, мен бул деңгээлге жете албайт элем. Ушул курстарга барып атып, мен ушул курстарды окуп, ушул курстардан жакшы окууларды алып атып, ушул бизнесим ушул деңгээлге келди да. Сен өзүң курс сатайын деп айтасың? Жок, мен курс сатпайм. Молодец. А то азыр экөөбүз сүйлөшкөнбүз, как будто бу баягы инфо ишкерлерди сүйлөгөндөй болуп калбайлы да. Биз баягы курстарды алуу деп үгүттөө максатында айтпай атабыз. Биз алып аткан азыркы досубуздан алган ошол коучингдеги бир жыйынтыктарды айттык да. Мындай айтканда, барып эми телефон бир жакка калтырып коюп эле китеп окусаңчы деген жөн эле угулат да. Негизи мага башка бирөө эле айтышы мүмкүн да. Бирок бир жагынан каттуу реклама кылып сыяктуу болуп каласың. Аны түшүндүрүп берип, кандай таасирлер берет, эмне үчүн мозгко кандай мээбизге кандай таасирин берет, гормондор кандай таасирин берет деп түшүндүргөндөн кийин жана ошону кылгандан кийин чындап эле болот экен да. Көрсөм да жөнөкөй эле сөздөр эле угулат го. Сен жолуңан кайтсак эгер, ишиңди баштаганда кандай коркунучтарга кабылдың? Бизнес баштаганда эки түрү болот да. Сен бизнести чоң акча менен баштайсыңбы, же 0 менен баштасаңбы деген эки түрү бар да. Мен бизнести мындай акчасы жок баштаганмын да. Менде коркунуч болгон эмес. Анткени дегенде бизнес баштаганда мен акча вложение кылган эмесмин. Бирөөнүн товарын алып барамын, сатамын, өзүмө керектүү акчаны аламын. Анан бул реальный бизнес баштаганда баары бир мындай вложение керек болот. Эгерде сен өзүңдүн экспертность жагыңа көзүң жетсе, анчалык эле коркунуч болбойт да.
мен бул швейный производствонун баардык этабын басып өткөндөн кийин мен өзүм производство ачканда бул жакшы болгон, бирок мен мындай көзүм жеткен да иштетип кетишиме. Эгерде көзүң жетпесе бул мындай страх болот да. Менде андай страх, андай коркунуч анчалык деле болгон эмес да. Жада калса ошол кезде сен 2 миллион карызда элең, банкротто элең. Ооба. Ошондо деле улантып кылып кете алам деген ишеничиң бар экен эле. Ооба, анткени мен бул бизнесте мындай нерсе бар да. Адам эгерде бир бизнеске кире турган болсо, ошол бизнесте биринчи ошибка, экинчи ошибка, үчүнчү ошибка кетирсе, значит, демек ал анын бизнеси эмес да, ал бул жактан чыгыш керек болот. Менин случаymda ошондой болгон да, мен бир жолу аябай көп дегенде 2 жолу эле ошибка кылганмын. Мен уже ошол ошибка мага жетиштүү болгон да. Бул бизнести уже түшүнгөнгө, сеники эмес экенин түшүнгөнгө. Ооба. Мен анткени 2 ошибка кетиргенде, башка ошибка кетиргенге менде даже мындай мүмкүнчүлүк жок болчу да. Мен уже башка ошибка кетирбешим керек эле. Акым жок эле да башка ошибка кетиргенге. Анткени баардык болгон ошибкаларды мен уже басып өттүм, түшүндүм деген ой келген дагы. Анан кийин бизнести баштай бергем да. Ошентип мындай уланып кеткен. Коркунуч эми баарында эле болушу мүмкүн. Коркунучтун ошо 2 түрү бар. Аябай чоң акча киргизип алсаң, эми эмне болот экен деп коркосуң. Аны вложенияны азыраак акча менен киретсең, эми коркунуч азыраак болот да. Кантип чыгарып кетет экен бул акчаны, чыкпай калсачы, ата-энесинен акча алса, ата-энем эмне дейт, же күйөөсүнөн акча алса, ошондой. Мен мындай независимый болгон үчүн менде мындай анчалык коркунуч болгон эмес да. Өзүмдүн карызыма өзүм жооп беремин, өзүм кылган ишиме өзүм жооп беремин деген принцип бар эле да. Ошол учурда эмне кылып жүрдүң? Мисалы, карызга кирип калдың, жумуш издедиңби же кайрадан клиенттерди издей баштадыңбы? Бул эми ошо менин биринчи ошибкам болгон. Мен башка производство менен биринчиден договор түзбөй калганмын. Договор түзбөй эле алардын сөзүнө эле ишенип алып анан кылып алгам да. Бул экинчиси болсо, ошо өзүмдүн производством жок болгондуктан болгон. Анан ошентип эле мен бул жерден производствону ошол баштаганда, мисалы үчүн, көп эле адамдардын кетирген катасы ошо коркунучтан же болбосо бирөөгө мындай ишенбестиктен болуп келип чыгат экен да. Менде мисалы үчүн ушундай случай болгон эмес. Просто сурооңузду унутуп калдым да. Аябай мындай глубже ойлонуп кетти. Көп терең жана кенен ойлосоң ушундай болуп кетет. Суроону кайталап коебуз. 2 миллион карызга батып калдың. Карыздарды берип баягы неликвид саткан учурда дагы 2 миллион карызың бар. Ошон бирок ошондо деле мен ушул ишти улантам. Ушул текстильныйда за клиенттерим иштешти улантам. Бул жактан мен ийгиликке жетем деп туруп аракетим жүргөн кезде бир жумуш кылып аткансың окшойт. Ошол кезде сени үтүктөп иштеп аткан кезиң экен деп билем да. Ооба. Ошондой кез беле же кандай эле? Ошол кичине кетирген ката бул баардыгына мага мен ушу дальше кылып кете турган бизнесиме бул жетишсиз болчу да. Бүткөндөн кийин мен уже дальше ошол швейный тармакты өнүктүрүп, ошо швейный тармак менен өзүмдүн запросторумду жапсам болот экенине көзүм жеткен дагы. Мен ошол эле убакыттан сразу эле швейный производстволорго кирип иштеп баштаганмын. Анткени дагы ката кетиргим келген эмес да. Түшүндүм. Карыздасың, бирок ошол швейный цехти ачам деген үчүн швейный цехтерге жумушка кирдиң. Ооба. Ал эле эмес, анткени мен нольдомун. Чындап эле акча керек. Чындап эле акча керек бир жагынан. Мындай жаныңы багыш керек да, мындайча айткандачы, өзүңдүн. Ошентип эле анан уже производстволорго иштеп баштагам. Мен түшүнгөм, мен конкретно менин запросум бул производство ачам, ошол жактан уже өнүктүрсөм болот. Точно башка производстволорго заказ бербеймин депчи. Анан ошо производствого этапно иштеп баштаганмын. Упаковка кылганмын, отка кылганмын, пуговица петляларды чаап, ütүк кылып, закрой кылып, мен баардык бул производстводо кандай этаптар болсо, баардык этабынан өткөнмүн да. Өтүп туруп, анан кийин өзүмө мындай ишеним көбүрөөк арткандан кийин анан производствону мындай ачышты баштаганмын. Производство ачканда ал жакта иштеген сенин бир аз айлыгың эчтекесине жетпейт. Ал мен ошо жумасына бир 5-6 миң сом табат элем да. Бул көп дегенде. А так бир 2-3 миң сом эле табат элем. Күнүнө 500 сомдон. Ооба. 500-700 сом. Ооба. Анда дагы мындай кыйналып түнү менен иштеп, ошондой убакытта. Анткени менде опыт жетишсиз да, мен производство опыттуулар мындай көбүрөөк табышат болчу да. Ана менде ошол случай болгон. Ал жактан окуп, швейный производстволордо иштеп чыкканымдан кийин менин биринчи бизнесим уже мен өзүмө эми бир аз ишендим. Производство ачсам болот деген чечимге келгенмин да ошол моментте. Акчам жок,
эч ким мени тааныбайт швейн тармактарда. Баяр шефтерин жана коллегаларың. Ооба. Швейник эжелер. Швейник эжелер. Алар деле мага окшоп мындай эптеп жанып багып аткан адамдар да. Бирок мен ошол биринчи швейн тармакта иштегендерим ошо азыркы күнгө чейин аябай жардам берет да. Анткени дегенде мен ошол моментте бул ошол сенин сотрудниктериңе эмне керек, кандай керек, ошолордун баарын, запростордун баарын ошол жерден түшүнгөм да. Убагында мисалы үчүн зарплата берилбей калат, же болбосо ошол владелецтер, хозяиндер туура эмес отношение кылып коет, ошонун айынан кетип калат деген нерселерди мен ошол жактан түшүнгөнмүн. Качество ушунун баарын элечи. Анан производство баштаганымды айтып берейин. Производство баштаганда мага эмне керек деген запрос келген. Мага помещение керек. Же болбосо готовый производство керек, машинкалар менен болсо. Бир айда издегемин да помещенияны. Издеп жүрөм, анан таба албай, анан бир помещение чыгып калды. Помещение чыгып калганда мен бардым эжеге, түз элечи, эже болчу экен, хозяйка. Айттым, помещенияңыз мага жакты, помещенияңызды мага бериңиз, но ичине аябай көп мындай оборудование, мындай ремонт керек экен. Сиз мага примерно бир 1,5 айдай мага тийишпейсиз, азыр акчаңызды бербеймин, мен ремонт кылайын ичине деп. Эже макул болгон да. Андан кийин мага машинка керек уже. Машинка керек, мен машинка алыш үчүн телефондордон, интернеттерден карадым, мындай жакшы машинка чыкпай койду да. Акчам жок болгондуктан эми Майданага для интереса бардым да. Кандай машинкалар, эмне деген машинкалар бар деп. Майдандан изилдеп жүрүп, анан ошол жерден бирөө менен кичине сүйлөшүп калдым да. Ошол мындай жакшы сүйлөшүп, адам менен жакшы баарлашуунун ушул жерлерде бир аз таасирлери тийген да. Нетворкер деп коебу. Анан барып бирөө менен барып сүйлөшүп калдым. Ал менен сүйлөшүп, кайсыл жактан болосуң, эмне болосуң, өзүм жөнүндө тааныштырып калсак, анан экөөбүз бир жерден болуп калганбыз, ал айдан болуп калган. Анан мен ага туурасын айтканмын. Мага машинка керек азыр. Азыр менин акчам жок. Мен ушундай азыр жаңы баштап атам. Бирок мага машинка керек. Сен кандай кыла аласың, кандай жардам бере аласың дегенде, ал дароо эле мындай макул болгон да. Хорошо, Куба, сен могу машинкалар сага азыр керек, ушуларды алып кет. Акчаң болгондо жабасың. Мага срок берген бир 3 айдай. Анан мен сүйүнүп эле уже мындай жумушум оңой бат кеткен да. Канча машинка берген? Бир общий эсептегенде бир 10 машинка берген болуш керек эле. Точно эстей албайм, бир 10 аябай керектүү машинкаларды берген да. Оборудованияларды. Ошолорду алып барганмын. Аны эгер сатып алсаң канча миңге алмак элең ошол машинкаларды мисалы? Бир 1 миллион сомдун айланасы болмок да. 10 миң, 12 миң доллар тегереги. Ошонун айланасы болмок. Машинканын акчасын төлөшүң керек. Айдын аягында помещениянын акчасын беришиң керек. Сага уже заказ керек. Машинканы алдың, помещенияң турат. Эми дальше эмне кылыш керек деген вопрос келген. Анан мага батыраак акча керек болчу да. Анан мен мындай посредник болуп иштеп баштадым да. Мага Кыргызстандын ичиндеги адамдар мага заказ берсе боло берет. Мен тигип беремин. Же болбосо башка чоң производстволар деле заказ берсе болот мага. Мен алардыкын деле тигип бере берем деген запрос келген. Анан бирок эсептеп келсем, мындай кичине сабаттуулукту өнүктүргөм да, эсептеп, кантип туура эсептеш керек. Бирөөсү дагы мага туура келбей калган да. Мен ал жактан прибыль иштей албайм. Анан бир аз ушу сатуу жагынан өзүм немеме өнүктүрүш керек болгондагы, анан ушул жерде мисалы үчүн баштаганмын. Клиенттер менен мен прямой эле иштеп башташым керек. Деп туруп клиенттер менен уже жаздым, мен производством бар, мага заказ берсеңер болот деп туруп рекламаларга чыгарганмын да. Өзүнүн жолдору рекламаларга чыгарганда мага запростор келди. Анан ошол жактан изилдеп туруп, анан клиенттер менен документ менен иштегенди мен ошол жерден үйрөнгөм да. Кантип клиенттер менен туура сүйлөшүш керек. Анткени мен ал учурда ИП, анан мындай спецификация, анан ушул договор деген нерселерди билбейт болчумун мен вообще. Биринчи жолу кезиктиргем да. Анткени клиенттер мага вопросторду берип атат. Сенде ИП барбы деп. Анан менде ИП бар деп жооп бердим да, мен ИП керек мага. Андан кийин сенде ушул белый иштей бересиңерби кагаз түрүндө? Анан мен макул бар деп жооп бердим. Анткени дегенде мен бул нерселерди, мен ИП деген нерселерди араң түшүнөт болчумун да. Бар, менде бар деп аттың, бирок ич биринин эмне экенин дагы билбей аттың да. Мен буларды билиш үчүн мага уже экинчи производство керек болду да. Кыргызстанда ушул нерселер менен, ушул документтер менен иштеген. Мен аларга жөнөттүм как заказчик болуп эле. Силерде ушул документтер барбы? Алар бар дейт.
буларга бар деп жөнөтөм, алардан туура көбүрөөк кененирээк информация алам. Эми бул адамда мындай изилденген жагы болуп эсептелет да, изилдениш керек да, бул клиентти жоготпош керек, клиентке убагында жооп бериш керек. Баарын бул жактагы менин конкуренттер менен үйрөнгөнмүн дагы. Эртеси эле уже жанагы ИПларды ачып, ошол документтерди бүтүргөнү баштагам да, аябай активно. И 1-2 күн өтпөй эле мен уже биринчи клиенттер менен сделканы жапкам сразу эле, 1 миллион сомго примерно. Биринчи эле клиент. Россиядан. Телеграмдан. Клиенттер менен мындай жөн эле сураптыр да, ал жерде договор, башка нерселер болгон эмес. Мага мындай ишеним көрсөтүп эле киргизген да. Анткени дегенде мен кайсыл жактан аккаунт ачсам же мындай реклама жарнама кыла турган болсом, ал жакка өзүм сүрөттөрүмү, ата-энем сүрөттөрүн, мындай лицо керек экенин мындай түшүнөт элем ошол моментте элечи. Өзүм жөнүндө историяларды киргизип, анан мен уже одежда менен иштеп баштадым деп киргизет элем да. Адамдар мага көбүрөөк доверие кылат эле ошондочу. Ошондо деле личностный бренд иштеп кетет экен да, Иштейт, 100% иштейт бул. Бул личный бренд бул постоянно керек адамгачы. Бул любой бизнес кылса, ошол адам ошол жерде өзү лицо болуш керек. Амбассадор, ошону ишенимди чоңойтуш үчүн сен сүрөттөрүңдү, үй бүлөңдү, каякта иштегениң баарын ошол жака жүктөп көрсөтүп, документтериңди. Ооба, мен эми ошол моментте эле түшүнгөм да. Просто мен туура алып барганын билбейт болчумун. Бирок мен өзүм историяларым жөнүндө мындай чыгарып баштадым да, бойгонбой. Производствону ошол моментте ачканда экинчи, үчүнчү күнү примерно сделка жабылган, биринчи сделка. Биринчи сделка жабылганда эле мындай ал ощущение башка да. Биринчи сделка реально сен өзүң производствоң бар. Сага сенин уже клиентиң бар. Мындай ал ошондой мен сүйүнүп көргөн эмесмин да. Мындай мага дагы Болгондо миллион сом. Мага мындай надежда дагы келген да. Болот экен депчи. Не алла деп акчаны кармап алып, мондай кармап алып, реально колуңда турат акча. Анан дальше кеткем, мага уже эми алар менен мен сүрөт менен эле көрсөткөм да, ушул одежда менде бар деп. Эми ал одеждаларды мен тиктиришим керек, мындайча айтканда образецти жакшы кылып, идеальный кылып тиктиришим керек. Лекала жасатып, тиктирип, анан кайра тиктирип, сонун кылып жасатып, анан ткань алып келдим барып өзүм. Андан кийин алып келген тканьдарыңы бирөө тигиш керек, сага швеялар керек. Швеяларга мен жарнама бердим. Швеялар мындай да, жакшы условия болбосо, жакшы нерсе болбосо, жакшы төлөп бербесең кетип калышат. Жакшы реклама бергенбиз сразу эле. Жаңы ачылып атабыз. Эми ушул жерден бир аз мындай калпайтыш керек болгон да. Жаңы ачылып атабыз бул жака. Бирок бул менин экинчи филиалым депчи. Анткени биринчи филиалым деп мен реклама берип көргөм. Биринчи болсо анда заказ аз болот деп мындай келбейт экен да, ишеним арттырбайт экен. Ошентсилардын эле психологиясын изилдеп койгон экенсиң да анда, э? Ооба, мен изилдеп чыкканмын да. Анткени кылып көргөм да, ал бул опыттан келген. Ошондон кийин эле эртеси күнү бир эже келди. Мен ага айттым, азыр ушунча модель бар, ушуну тигип кетириш керек. Эгерде сиз дагы досторуңузду ээрчитип келсеңиз же туугандарыңызды ээрчитип келсеңиз, мен сизге 1000 сом берем. Ар бирине. Ошо ар бир алып келген адамга. Деп 2-3 күндө эле мен уже ошолчо 5-6 машинкам болсо толуп калган сразу элечи. 5-6 машинка канча? 12 эже керекпи же канча? Же 6? 5-6 машинка, 5-6 адам керек да. Бир эле смена. Тиге турган, бир эле смена. Анан закрой деген бар, ошо биринчи кыргып бересиң. Закройду мен өзүм кылчумун. Өзүм кыркчумун, өзүм үтүктөөчүмүн, өзүм упаковка кылчумун. Швейный производствонун 50% жумушун мен өзүм кылчумун башында. Бир 2 айдай өзүм кылганмын да. Өзүм закупщикмин, өзүмүн товар алып келемин, өзүм клиенттер менен сүйлөшөм, өзүм менеджермин, өзүм маркетологмун, өзүм крой кылам, өзүм үтүктөйм. Ошентип анан мындай кичине мээнет кылгандан мээнеттин артынан келген да. Анан ошодон кийин мен уже бир 2 айдай өткөндөн кийин клиенттер артып баштаган, өзүм жетишпей баштагам. Кайсыл жерге мен жетишпей, кайсыл жерди делегировать этсем болот деген вопрос алгам дагы, ошол жактарды уже делегировать этип баштагам да. Бул мисал үчүн менин кайсыл жактарды мен туура эмес алып баратам, ошол жакка мен делегировать этсем дагы качественныйраак болот эле деген вопрос келген да. Биринчи эле мен мындай ассистент алгам да. Ассистент, чтобы интернетти жакшы түшүнгөн, клиенттер менен сүйлөшө алган, ошондой ассистент керек болчу да. Ошентип ассистент алгамын. Ассистент мага жакшы жардам берген. Андан кийин дагы швея бир аз өнүккөн, заказдар бир аз келип баштаганда технолог алганмын. Ушу сотрудникти алганда, ушу технологдон башталган кандай критерийлер менен жумушка ушу ишкерлерди, сотрудниктерди алыш керек экен, ошол моментте түшүнгөм да. Биринчи эле мен анализдеп туруп, сотрудникти опытына карап алыш керек экен деген түшүнүккө келгем дагы. Объявление бергенбиз. Анан мага бир технолог келген.
Менин опытым 20 жыл. Аябай чоң опыт неме дегенде мен сүйүнүп кетип эле болду, мен сизди аламын деп ишке алганмын. Алгандан кийин бир жумадан кийин вообще мындай кашасын чыгарып койгон ал адамчы. Анткени дегенде мен опытына карап алганмын. Анан ошондо сурагамда, эже сиз канча жаштасыз десем, эже 30 жашта экен да, бир 31 жашта экен. 20 жыл опыт болсо, ал 11-12 жашында эле иштеп баштаган болуп калабы. Логично ушундай туура вопросторду бербей эле опытына карап сүйүнүп кетип эле алып алган болчу экен да. Бул жерге көп вопросторду коюш керек экен сотрудниктерди алып атканда. Экинчи сотрудниктерди алдым, ушулардын баарын ладно опытына карайм, анан башка нерселерине карайм деп. Экинчи технологду алганда дагы провал. Экинчи технолог ушул баарын айтып берди, ушундай ушул жерде иштеген, опыттарын айтып берген. Аны алгандан бир жумадан кийин зарплатасын алгандан кийин эртеси жумушка чыкпай койгон да. Чалып эмне үчүн жумушка чыкпай койдуңуз десем, азыр менин балдарымы менин кайнэжем карап атты эле, азыр ал айылга кетип калды, мен өзүм карашым керек болуп калды. Опыт дагы, ладно, кийинкисинде мен эми семейный положениясын сурашым керек экен. Үй бүлөңүз кандай? Эгерде бала чакаңызды ким карайт, садикке ким алып барат, графигиңиз кандай болуш керек деп, ушундай опыттан опыт артып кете берген да. Мен ошондо түшүнгөм, эң самый ключевой бул жакка керектүү адамдарга ушул сотрудниктерди делегировать этиш үчүн, туура сотрудниктерди алыш керек экен деп ушул жакка көп басым жасап баштагам да. Туура суроолорду берип, алар сени алдап атабы, алдабай атабы, ушул жакка көбүрөөк басым жасагам дагы. Эгерде мен ушул командамы чоңойтсом, батыраак дагы өнүгөт экенин түшүнгөм дагы, ушул командага көбүрөөк басым жасап аткам да. Көбүнчө ушул бир аз состав чоңойгондо биринчи мага технолог керек болчу, технолог алганбыз. Ошондон кийин уже кийинкиси жакшы технолог келген да. Анткени ал технологдун образованиясы бар экен да. Образованиясы. Ошондо түшүнгөм да, мага значит мындай образованный адам керек. Ошондо бир аз образованиясы бар болуп, кичине мындай опыты жакшыраак экен. Анан адамгерчилигине карап алганмын да. Мен мурда мындай опытный адам болсо эле ала беришим керек экен деген мындай немеден кайткам да, ниеттенчи. Мага значит адамгерчиликтүүрөөк, мындай алдабай турган, ответственность ала турган адамды алышым керек экен деп туруп, анан ошентип сотрудниктеримди көбөйтүп эле өнүгүп кеткенмин да. Батыраак бутка турганмын. Каждый ошондо мен ошол моментте түшүнгөм, что мен өзүмө мындай көбүрөөк инвестиция кылышым керек экен. Мисалы үчүн иштейт элем, карызга берет элем, машинка алгандарга ал карыздарга берет элем, ашкан акчама эмне кылат элем? Ашкан акчамы сразу эле же болбосо жакшыраак кийим сатып алганга аракет кылат элем, же болбосо билим алганга. Анткени билим жетишсиз. Билим алышым керек. Билимге вложение кылат болчумун. Цехты органикалык жол менен мындай абдан оңой башталып кеттир. Бирок негизи жаңы тигүү цех ачуу үчүн канча акча же каражат керек? Азыркы учурда мен билишимче мурда производствону кандай ачышчу эле. Производством бар болсо, же Дордойдо местем бар болсо, жетишпей атсам, туугандарым, давай сен да производство ач, мен сага заказ беремин деп туруп эле, анан ошондой ачыла берчү да мурдачы. Аябай өзү изилденип мен производство ачам деген неме жок болчу да кой. Азыркы учурда мага консультацияга келип, ушу кандай кылсам болот дегендер 90% бул жаштар түзөт да. Ушул производство ачса болобу дегеле, канча акча кетет, эмне керек. Мен сразу айтам, производство ачсаңар болот, акчанын кереги жок. Бирок бир нерсе бар. Любой бир производствого барып 3 ай иштейсиңер. 3 ай иштегенден кийин анан ачсаңар болот. Бул бардык жерде иштейт. Бул жерде акчанын күчүнө салып производство ачкан бул туура эмес да. Ал менен эч качан иштетип кете албайсың. Ошондуктан бул жерде экспертность, опыт керек. Опыт болсо эле сен уже түшүнөсүң. Сен ачсаң болот, в принципе. Мен азыр ушу айылымда көрүп аткандар адамдарым бар. Опыт менен эле ушу изилденип, ушу акчасы жок эле ачкандар толтура болуп атат да азыркы учурда. Ушу мен ушу акча жок, бирок тажрыйба ошол жерде эрк иштеп көргөн немеси аракети бар болсо, ошол 5000, 10000 доллар менен баштап кетсе болобу? 5000, 10000 доллар менен баштап кетсе сонун болот. Бирок ошо изилдениш керек, производствону аябай жакшы түшүнүш керек, анан ачыш керек да. Акчанын күчүнө салып ачкан туура эмес. 500 миңден 1 миллионго чейин ачса болот. 500 миң сом, 500 сомдон 1 миллион сомго чейин. Бирок ошо айтып атканымын, акчасы жок деле ачса болот. Бир 100 миң сом менен ачса болот да. Бирок азыркы учурда производстволор, бош производстволор аябай көп. Жабылып, банкрот болуп кетаткандар аябай көп да. Алар ошол помещениясын сдавать этип, готовый боюнча эле сдавать этип кеткендер толтура да. Ошону эле алып туруп эле организовать этип иштетсе болот да.
ошону иштеткенге опыт керек просто. Азыр ушундай производстволор аябай көп. Азыр жабылып аткан производстволор Кыргызстанда аябай көп болуп атат. Чем жаңы ачылганга караганда. Анткени иш менен камсыздай албайт. Жетиштүү билим жок. Изилденишпейт. Ответственность жок. Ошентип атып жабылгандар көп азыр. А негизи ошол мисалы 500 миң менен ачып туруп, бул түшүнгөнүмө караганда бир 2-3 машинка экен анда, 500 миңгеби? Жок, келет бир айына мындай айтканда, мындай айтсак болот, айына бир 2000 кийим өндүрүп сатканга возможность болот да. Ушу 500 миң сомдук вложение кылып жаңы ача турган болсоң, бир 10 машинка алсаң болот, үтүрүнү стол алсаң болот, ошо арзандарынан же буулардан алсаң болот. Буулардан алсаң болот, ооба. Жаңыларын алсаң деле келет да примерночу. 200 миң штук чыгарганга. 2000 штук айына өндүрүп чыгарса болот, ошончо 500 миң вложение кылып. А ошо 500 миң киргизип туруп, анан канча айда ошол акчаны актасаң болот? Мисалы. Бул жерде дагы ошо эки түрү бар. Эгерде сен ачып туруп ошо Кыргызстандан эле через посредник иштейсиңби же прямой Россияга чыгасыңбы? Эгерде прямой Россияга чыксаң, бат эле өнүктүрүп кетсе болот да. Бир айда эле жаап койсо болот дажычы. Ошо бир айда киргизген акчаңды чыгарып кетесиң, ошондон активиңде калып кетет бизнес катары. Ооба. Бул биринчи айда эмес, эми экинчи айда болушу мүмкүн да. Экинчи айда ошондо бир айда мындай айтканда чыгарып кетсең болот. Анан дальше бул мындай өнүктүрүп кете берсе болот. Главный бул жерде ошо экспертность да. Бул жакка келип эле экспертность. Эгерде сен производствону жакшыраак түшүнсөң, алып кете аласың. Анткени көп заказ жок деп ойлой берет. Заказ көп да. Кыргызстан аябай мындай жеңил да, интересный баардык ушу Россияга көбүнчөчү. Аябай удобный, товар бат жетет. Биз бат тигебиз, качественный тиксек болот. Ошентип эле Кыргызстанда заказдар көп. Кытайга, Өзбекстанга, башка жактарга караганда бизде удобный да. Ошон үчүн бизге келе турган заказчиктер көп. Биз тигип жетишпейбиз, мисалы үчүн Кыргызстан тигип жетише албайт. Эмне үчүн бизде заказ алып, ушундай сабатсыз адамдардын айынан, туура клиенттерди алдап кете бергендин айынан бир аз довериядан чыккан. Эгерде сен туура подача кыла турган болсоң, заказ келет сага. Сенин бала чагың жөнүндө ошол боюнча бир аз сүйлөшүп кетели. Ишкердик жөндөмдөр кантип пайда болгон? Мен окуучу кезде жүргөндө менин мисалы үчүн өзүмө мындай бир аз мындай кемсинчүмүн да. Анткени менин боюм кичинекей болчу. Башкаларга караганда менде ой боло берчү. Башкаларга караганда мен акылдуу эмесминби, башкачамынбы деп өзүмө мындай кемсинткендей сезчүмүн да. Ошондой адамдар, ошондой окуучулар шаарга келип успешный болушат. Биринчи атамандар, бою узундар шаарга келет дагы не успешный болушат көбүнчө. Эмнеге дегенде алар бул эмне бир статистикабы? Статистика боюнча. Мен үчүн бул мен өзүм изилдеп чыккан да. Сен изилдөөң негизинде. Ооба. Бул бирок ушундай да. Анткени дегенде ал жакта бою кичинекей жанагы адамдар, окуучулар мындай умтулган адамдар. Умтулат да. Анткени ушул нерсе ал окуучу кезинде жетишсиз болчу да. Менин случаymda ушундай болгон. Мен биринчи Бишкекке эмне кылгам? Тренировканы баштагам. Анткени какой-то обидаң бар, чоң болгум келген. Возможно, мени бирөө мынтип тарынтып койгон, ошондой сыяктуу нерселер да. Бишкекке келип, ошентип изилдеп жүрүп, мен мындай өсүп кеттим десем болот. Ошол убакыттагы чоң атамандар Бишкекке келет, жанагы эле гордый, иштерге иштей албайт, мындай намыс жооп бербейт. Анан эмне кылат? Россияга барып көчөшүп, ошо Россияга кетишет да. Изилденгендер Бишкекте калып, изилденип, ушу мындай көрүнгүсү келип, анан өсүп кетишет экен. Менин балалык кезим ушул эле нерседен болгон да. Бирок Россияга кетип эле чоң ийгиликтерге жеткендер дагы бар да. Эми аз да, алар аябай эле. Андайлар дагы көп экен, бирок эми башка жактарга кеткендер. Көбүнчө ушу бул жактары ушундай да, менин статистикам боюнча булчу. Анткени мен өзүмдүн кругумдагы балдар дагы көпчүлүгү ошондой да. Балалык кезимдегин айта турган болсом, эмне үчүн айтсам, мен мындай ошол эле убакытта мындай бизнес кылганды бир аз болсо жакшы көрчүмүн да. Анткени менин туугандарым негизи эле мындай көп эле бизнесмен болчу да. Анан ошондо ата-энем анча-мынча айтып калчу. Бул ушул туугандарыбыз эмне болуп, ким болуп иштейт десем, мен бизнесмен булар деп коет да. Мен бизнесмен деген эмне экенин мен билбейчүмүн да. Кичинекей бала болчумун. Анан
ошолор келгенде силер бизнесменсиңерби деп сурашым да туугандарыма. Ооба, эмне кылса болот, эмне бул бизнесмен? Биз ушул Бишкекте бизнес кылабыз, например, бир нерсе сатабыз. Ушу сатып алгандарды ушуларды бизнесмен деп коет деген да, сатып алганды. Бир учурда коммерсант деп коет эле. Бир учурда коммерсант дейт эле, мен чоң атам айтчу ошол моменттечи. Анан ушу мага ошо жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндө, сатып алып туруп, анан үстүнө кичине акча кошуп сатасың, ошол пайда сеники болот, ошону бизнесмен деп коет деп. Анан макул деп ошо бир күнү байкем менен анан магазинге барып калганмын. Бул биринчи бизнесим, биринчи акчаны көргөн бизнесим. Магазинге барып калсам, бирөө бир мешок көтөрүп магазинге мындай бөтөлкөнү өткөрүп атат да. Анан мондай карап туруп калсам, анан бөтөлкөнү просто пустой бөтөлкөлөр эле карап өткөрүп берди, анан акча алып кетти, 10 сом болот деп. Анан сурап калдым да, мен кичинекейимден мындай уялбай, тартынбай сурай берет болчумун да. Анан силер бөтөлкө аласыңарбы десем, ооба бөтөлкө алабыз. Канча сомдон десем, 50 тыйындан, 50 центтен алабыз деген да бөтөлкөнү. Анан мен алып келсем аласыңарбы десем, ооба. Анан ошол эле үйгө шашып барып, бөтөлкөлөрдү издеп, мешокко салып, кичинекей бала болчумун экен, значит, көтөрө албай араң келгенмин магазинге. Комок дейт элек, анда ал учурда комок деп коет элек магазинде. Магазинге келип, мешокто араң коюп, мен алып келдим, акчамы бергиле деп, бөтөлкөлөрдү алып келсем эле, бизге мындай бөтөлкөлөр жарабайт. Эмнеге жарабайт? Силер жарайт дебедиңерби? Анткени мунун бөтөлкөнүн башында шариктери бар экен, а бул бөтөлкөлөрүң болсо цветной экен. Бизге мондай бөтөлкө керек экен. Деп айтып, анан кайрадан алып барып, анан көрсө андай бөтөлкөлөр дефицит экен да. Сен оңой турбай деп толтуруп келдиң. Мен толтура мен уже байып кеттим депчи. Анан үйгө барып да жөнөтүрүп калбай, бөтөлкө таппай калдым. Анан айттым атама, мага могу шариктерин алып бериңиз, мен буларды алып барып сатам. Деп анан ошо мен эме болуп калбасын деди окшойт, шагысынып калбасын деди окшойт. Аябай бир күн кечке папам да кыйналып шариктерин алып, анан мага берген да, бир кичине бөтөлкө алып барып өткөргөм. Анан ошентип бизнес башталган да. Анда мындайча айтканда эң биринчи жалдаган сотруднигиң биринчи делегирование атаңа болгон турбайбы? Мага мындай барсам бул эми шагысынып калбасын деди окшойт да. Ладно деп бир күн кечке ошо биринчи схема пайда болду. Адамдарды ушинтип ишке салса болот экен депчи. Кийин келип тапан акчаңа бир нерсе алып бердиңби? Жок, магазинден үйгө келип кийин түгөнүп калган ал нерсечи. Кыялданып жүргөн нерселериң алып жеп элечи. Ошентип биз башталган. Андан кийин дагы бизнеске болгон көз карашым, мен телефон мындай чукулаган жакшы көрөт болчумун да. Телефон ушу техникага ошол моментте бир аз жакын болчум экен да. Анткени ушу машинага отуруп дагы бир нерселерди оңдой коюп, ошо аракет кылчумун да. Атам машинасы бар болчу эле, Волга дегенчи. Эң популярный машина эле. Анан бир күн эле конок болуп Бишкектен эжемдер келип калган да. Эжемдер келип калганда карасам сенсорный телефонда вообще клавишалары жок. Биз только клавишасы бар телефондорду көрчүк. Аны көрүп мен сүйүп калдым да телефондучу. Ушунчалык сүйүп калдым. Анан ата-энеме айтып, алып бергиле ушундай телефон десем, анан азыр акча жок бизде ушундай. Анан эжем айттым, ушу телефонду мага бересизби десем, эжем болсо, ооба мен сага берем деп бир сөзүнө жаңылып калып, болду деп эле алып, анан кийин жок, мен Бишкекке баргандан кийин салып берем сага мындай деп калды. Анан эжеме айттым, хорошо, мен анда бир аз ойноп турайын деп телефонду алып туруп, анан телефонду ушунчалык жакшы көрүп калгам, мен кичинекей болчумун да. Эртеси ала кетет болчу. Телефонду бекитип койдум. Телефон мага керек деп элечи. Анан эрте менен Куба мага телефонду бер дегенде, телефонду ушунчалык бергим келбеди да. Ата-энеме айттым, ушу телефонду мага алып бергиле деп. Анан алар акчасын бердиби билбейм, эжемдер кетишти да, телефон менде калды. Эртеси популярный бала телефонду алып, школго барып көрсөтүп, бул iPhone деген телефон болот. Хотя Nokia'га окшогон эле башка болчу. Мен үчүн сенсорныйдын баары iPhone болчу да. Ал моментте ошо Samsung экен, кайсы экенин билбейм дейсиң. Ошого окшогон бир телефон, названиясын билбейм да. Анан ошентип эле сим картасы бар болчу экен. Анан бир күн ошо кызык күн болуп калган. Барабанский антенна болот. Ал моментте билесиңер. Башка каналдар тартпайт болчу биздечи. Барабанский антенна алып келгенбиз, кышында болчу. Анан атам болсо спутник антенна болот. Спутник менен. Мени крышага чыгарып, мен жеңилмин да. Оорураак бирөө чыкса, крыша түшүп кетет. Мени крышага чыгарып, ошо кышында тартпай калат да, кар жагандан кийин. Ошону чыгып көрөө дейт болчу да. Крышага чыгып, ошол жерде көрүп атсам эле SMS келип кетти телефонгочу. Резко телефонду карасам, SMS келди да. Бирөө чалыптыр деп. Анан чуркап эле атама көрсөттүм. Анан эмнеге айттым? Анткени биздин айылда телефон тартпайт болчу да. Телефон тартпайт болчу. Телефон тарткан жерге келиш үчүн
бир 30-40 километрге келиш керекпиз го дейм примерночу. Же болбосо андан көбүрөөк да. 30-40 километр айылдан чыгыш керек болчу. Айылдан ошо телефон тарткан жерге келиш үчүн ошончо убакыт кетет болчу да. Бул аябай чоң жаңылык болгон. Анан атам дагы көрүп мындай чочуп эле деп туугандарга резко эле чалып көргөн, звонок кеткен да. Анан мен сразу эле ошол жерден ойго келди. Значит, мен азыр единица салып келсем, анан башка адамдар келип сүйлөшө берсе ошол жерден туугандары менен. Анан мен акчасын ала берсем. Единицаны 1 минутасы 1 сом болчу, ошондой болчу да. Алып келет элем, мен бир 2 сомдон сатчумун да. Анан ошондой кылсам болот экен деп туруп эле, анан элдерге бир сыйра айттым. Элдерге сразу эле неме болду? Анан элдер крышага чыкпайт экен да по-любому. Келбейт эле. Анан сырттарды изилдеп баштадым. Кайсыл жерден тарттырсам болот? Значит, бул жерден тарса башка жерден деле тартат деп изилдеп жүрүп эле. Анан бир күн үйдүн жанында иш кылып атсам эле, телефон ошол жерден тартып калды, сим карта. Тартып калганда эле, ушул жерден тартат экен деп ошол жерде сразу кармадым. Анан элдер келип, кадимкидей сүйлөшүп баштаган. Келет эле, акчасын берет эле, сүйлөшөт эле. Көбүнчө менин клиенттерим карыган кишилер болчу да. Шаардагы балдар менен сүйлөшөт эле. Анан ошентип атып эле ушул бизнес жакшы жанданган. Телефонду эң жакшы чукулаган айылда менмин. Телефондор бузулса мага алып келет. Ошондой болчу да. Анан ошентип атып эле бир күндөрү келип калды. Бизге келди, антенна келди, телефон тартып калды, бизнес бүттү. Жаңы эле банкрот кылды. Миша таптым эле дейсиңби, акча таба баштадым эле деп. Биринчи бүтсөм, экинчиси. Канча акча таба баштадың эле? Мен жакшы таптым. 20 сом, бир адам келгенде бир 10 сом, 20 сом таштап кетет болчу да. Күнүнө? Ооба. Же бир адамданбы? Күнүнө примерно ошо 10 сом, 20 сом табат элем. Канча айдан кийин жоготтуң ал бизнесиңди? Бир 5-6 ай иштегенбиз да. 5-6 айдан кийин анан келген антенна. Кемсел. Неге кемсел? Кемсел деген 4-5 айдай, 5-6 айдай мен названиясы жок эле иштегем да. Анан 5-6 айдан кийин уже название керек болуп калды да бизгечи. Название керек болгондо ага чейин бир мындай эле бир название менен мындай неме кылган эмеспиз, элдерге чыгарган эмеспиз. Название керек болгондо анан баягы ключевой сотрудниктер бар да, отдел продаж иштеген, управляющий иштеген бир 5-6 адам бар эле. Барын айттым, короче, мага эми название керек. Силер барып название табып келгиле. Каждыйыңар 10 названиядан табып келесиңер, мен 10 название табып келем. Ошол жерден эң жакшысын алып калабыз. Деп ошо эң жакшысын тандаган адамга бир бонус берем деп айттым. Ооба. Анан баары кетишти. Анан эртеси эле жазып келди, бирөөсү бир нерсе, мен өзүм жазып келдим. Анан бирөөсүн карасам, кемсел деп туруптур да. Анан чото ошол нерсе жаап калды. Биринчиси Кдан башталат, менин атым Кдан башталат. Какой-то бир неме кетти да. Анан бул эмне, сен кандай ойдон келди бул кемсел деген деп сурап калдым. Мага кемсел деген бул жакты биринчиденчи. Анткени бул буйруса мен бул цель бул Европага чыгуу да. Европага чыкканда дагы бул оңой айтылат, оңой эсте калат. Эсте калат, оңой болсун деп. Анан экинчиден мындай чечмеленишин сурасам, кемсел деген көбөйкө бул Кыргызстандын көбүнчө улуттук кийимине кирип кетет. Кемсел деген жана безруковка, орнаменттери менен кийимдер бизде ушу илгертен кийип жүргөн ушу чыптама кемсел деп коет экен деген да. Анда мага ушул нерсе жакты. Ушу кемсел дегенди алып калабыз деп алып калганбыз да. Ушул жолуңдагы сен эң маанилүү деп эсептеген жетишкендиктериң кайсылар деп ойлойсуң? Бул маанилүү жетишкендиктер азыркы учурдагы маанилүү жетишкендик бул менде наставник бар, анан эртең менен саат 5-те туруп атам да. Тааныйм окшойт ошол. Таанысыңар болушу мүмкүн. Эртең менен 5-те туруп атам, кечкырын 10-11-де окутуп атам. Азыркы эң маанилүүсү ушул да. Буга чейин маанилүү ушу кыялданган нерселерим бул менин ата-энеме аябай кубанткым келчү алардын. Анан мындай сыймыктанган балдары болгубуз келчү да. Анан иштегенде дагы ушул нерсе мага көбүрөөк мотивация берет да. Биринчи эле менин запросум ушул апам жалгыз болгон үчүн биздин үйдө башка кыз жок болчу. Апам баардык жумуштарды аткарат болчу. Анан ошончо адамдын кирлерин өзү жуйт болчу, мугалим болчу, баардык нерселерди өзү кылат болчу. Бирок бизде автомат машинка жок да, баягы кир жууганчы. Кир жууган машинка жок. Анан ошол апамдын кыйналганын көрүп, бишкекке келип, ушу биринчи эле менде запрос, биринчи иштеп автомат машина алып берем апама деген запрос болгон. Окуп атып ушул нерсе аябай түрткү болгон, иштеп. Анан биринчи эле акча бир 15 000 сом болсо берели. 15 000 сом сразу салдым, могу акчага срочно силер автомат машинка алгыла. Ошондон кийин эле апам мындай аябай сүйүнүп, ушундай элдерге айтып,
ошондон кийин бул мотивация до конца кеткен да менде. Значит ушундай болуш керек экен. Анан бир күнү эле баштадык, ушу иштеп көтөрүлүп, кичине акча чыгып баштаганда, мындай бул любой эркек баланын кыялы болот да. Мындай ата-анасына машина алып бергенчи. Анан аябай иштеп аракет кылып, ушу атама мындай машина алып бергенмин. Машинасы бар болчу эми өзүнүн деле. Бирок сенин бул силердин баарыбыз бир туугандар менен топтолуп алып бергенбиз да. Анан ушул нерсе мен үчүн аябай жетишкендик да. Ушу ата-энеми убагында мындай сүйүнүп калган. Ата-энеси бар болуп кадырына жетпей жүргөндөр толтура да. Мен ушул нерсени туура көргөнбүз да биз. Акча топтоп мындай жакшы машина алып бергенбиз. Ушундай эми бул ошо эң мени сыймыктандырган жетишкендик ушул да. Анан жана азыркы учурдагы бул эрте туруп аткан, бул азыркы учурда уровень. Бул башка деңгээлик. Мен өзүм үчүн жакынкы жана узун мөөнөттөгү пландарың. Азыркы эми менин койгон планым бул Балким өзүңө арналган бир пландарың бар бекен? жок, бул биринчиден мен Меккеге барып келгенмин, жана умрагачы. Умрага барганда аябай чоң биздин имам башчыбыз аябай чоң инсайт берген да. Куба эгерде кайсы өлкөдө жаштар мындай аракетчил болсо, ошол өлкөнүн келечеги кең, келечеги алдыда деген да. Чтобы сен азыр туура сага жеткириш үчүн мечитти алайлы деди. Мечитти ала турган болсок, ошол мечитте жаштар намаз окуп атса, жана артында кичинекей балдар ойноп жүрсө, ошол мамлекеттин мындай келечеги кең болот деген да. Эгерде мечитте мындай карыган чалдар намаз окуп, мындай неме болот атса, ал өлкөнүн бир аз келечеги жок. Возможно, бузулуп, мындай неме болуп кетиши мүмкүн депчи. Ушул нерсе аябай чоң инсайт алдым. Мен дагы ушу буйруса, ушул биздин жаштар өнүгүш үчүн мен болушунча мындай аракет кыламын. Ушундай эгерде жакшы иштеп кетсем, мектептерди салып берип, мечиттерди салып берип, ушу жаштарды кантип өнүктүрсө болот, ушул жактарына мен өзүм ушул жактарына көрө алам да. Чоң акча табам деп азыр ниет эмесмин. Азыркы учурда ушу элдерге болушунча кызмат кылып калайын деген нерсе болуп атат да. Ошол экөөнүн бирөөсүн эле тандашка мүмкүнчүлүк бар болсо, мектеппи же мечитпи, кайсысын таанымаксың? Бул жерде мен пример менен жеткирип берейин силерге. Бир карыя бар экен да. Анан аялы экөө бир эле баласы бар экен. Баласын окутат экен. Анан буга жакшы билим берели деп аябай окутушат экен. Болушунча окутуп баласын. Анан баласы Америкага кетет экен. Америкада жүрүп, анан ошо карыган ата-энеси менен байланышпай коюптур да. Баласы аябай көтөрүлүп кеттир. Анан тиги эки чал, кемпири менен чал аябай арман кылыптыр да. Айттың ай, мен ушу баламы компьютерный головой, анан каменный сердцей кылып тарбиялап коюпмун. Туура эмес кылыптын депчи. Наоборот, ушу имандуураак кылып тарбияласам, бизге күйгөн жакшы бала болмок экен депчи. Ошон үчүн менин случаимде бул ушуну примерге алып айтылып, мен ушу мечит салып бермекмин. Эгерде балаң ыймандуу болсо, өзү окуп, өзү неме кылып кетет. Эгерде аябай ушундай компьютерный головой болуп кетсе, ата-энесин сыйлабай калышы мүмкүн, башка нерсе болуп калышы мүмкүн да. Билим деңгээлин мага окшоп кийин өнүктүрүп кете берсе болот. Сон. Балким биздин көрүүчүлөрдүн ушул даражага чейин отуруп, бизди көрүп, сенин сөздөрүңө кызыгып отургандар үчүн бир розыгрыш кылып койсок экен. Кандай деп ойлойсуң? Сенин продукцияңдан, ошол эле Кемсел брендинин продукциясынан эмне кылсак болот? Кандай ойлор бар? Билбейм, эми сиздерде болушу мүмкүн. Бизден эми өзүбүздөн чыккан продукциялардан ошондой эме кылып койсок болот, конкурс кылып койсок болот. Бизде жакшы азыркы жаңы чыгып аткан именно өзүмүн өндүрүшүмдөгүлөрдөн бир. Эң көп лайк алган комментарий, эң көп 5 комментарий алгандарга жана 5 тандап. Ушундай кылып коелу. Эң көп комментарий алган 5-өсүнө. Жана эң аз эме жанагы лайк алган комментарийга. Андайлар көп болсочу. Андайлар көп болбой калат, анткени биракта мындай гонка башталып кетет. Баарына бирине лайктан басат деп ойлойм да. Ошон үчүн ушул да кызыктуу болот. Ким эң аз лайк алган ошо подписчиңизге дагы конкурс кылсак болот да. Хорошо, анда мындай кылайлы. 5 эң көп комментарий алганга, 5 эң кызыктуу комментарий алганга сен өзүң тандайсың. Жана 5 лайк албаган комментарийге. 15 ойнотобуз ушунда. 15 кылайлы да андай. Эми Кемсел. Жарайбы? Ошол 5 лайк алган комментарийдин ичинен тандап кетсең болот өзүңчү. Ооба. Ошондо сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Достор, комментарий жазып кетебиз. Эң көп лайк алган комментарийдин 5-өсүнө белек
кызыктуу комментарийлердин 5-өсүнө белек жана лайк албай калган комментарийлерге дагы 5-өсүнө белек. Кандай белектер? Белектер ушу биздеги азыркы жаңы тренд, жаңы чыгып аткан пижамалардан белек берсек болот. Жана мырзаларга дагы ушу жакшы рубашкалардан же ушундай өзүбүздөн мен азыр жаңы коллекцияларды чыгарып атам, бренд болот жакында. Ошолордон дагы берсек болот. Жаңы коллекция дегенде бул пиджактарбы? Ошо рубашка, пиджак сыяктуу нерселер да. Бирок жакшы жаңы ошо жаңы коллекциялар болот да. Кыскача ыкчам суроолор, блиц опрос кылып койсок болот. Ким жакшыраак тигет? Кыргыздарбы, же мигранттарбы, же Орто Азиядагы башка мамлекеттин өкүлдөрү, башка мамлекеттин мекендештери? Биздин Кыргызстандын ичиндеби? Кыргызстандын ичинде жана негизи деп коелу анда. Кыргызстандын ичинде кыргызстандыктарбы же мигранттарбы? Биринчи санда? Кыргызстан ичинде өзүбүздүн кыргыз, өзүбүздүн швеялар жакшы тигет да. Мына Орто Азияда эң жакшы тиккен мамлекеттер кайсылар? Орто Азияда статистика менен ала турган болсок, жана мындай логично ойлоно турган болсок, Орто Азияда деле эң жакшы тиккендер бул Кыргызстан да. Просто бизде мындай оборудование жетишсиз да. Башка өлкөлөр уже аябай жетишкен болуп кеткен. Алардын ошо производствосу полный автоматизированный да. Көбүнчө роботтор иштейт. А бизде мындай кыргыздар бул реально мындай аракеттенип, иштенип, мээнет кылып келген адамдар да. Ошондуктан биздин Кыргызстандагы бул өзүбүздүн эжелерибиз аябай жакшы мындай тигет да. Просто көбүнчө ошибка бул ошол жерде иштеткен владелецтер туура эмес маалымат берет, туура эмес тиктирет, туура эмес тапшырма берип алган үчүн ушул нерсе да. Бирок менин оюмча бул Кыргызстан жакшы тигет, чынын эле айтканда. Анткени Италия дейт, Италиянын кийимдерин кийип көргөнмүн. Карасаң, ал жакта деле бирок качество немелер толтура. Хотя кымбат. Турцияныкын көрсөң, Турцияныкы деле качествосы начар. Китайды көрсөң, начар. А биздин Кыргызстаныбыз товарыбыз арзан, еще качествосы да жакшы. Мен ойлойм, бул эгерде биз дагы кымбат төлөп берсек, биздин швеялар шашпай отуруп, аябай качественный кылып чыгарат. Кичинекей бир машинкасы менен. Тиги өнөр жайы боюнча Орто Азиядагы эң өнүккөн мамлекет боюнча. Мамлекети өнүккөнбү? Тиги текстиль индустрия. Текстиль боюнча Өзбекстан дагы күчтүү, Өзбекстанды ойлойм. Масштаб жагынан окшойт, Ооба. Эң бат тиккендерчи? Эң жаңы брендтерди, эң жаңы трендтерди жаратып кеткен. Китай бар эми. Орто Азияда. Орто Азияда болсо трендтер менен бат иштеген бул Кыргызстанда. Кыргызстан ошол ичиндеги цехтерде ким менен иштөө оңоюраак, кыргыздарбы же мигранттарбы? Кыргызстан ичиндеби? Азыркы учурда мигранттар. Неге? Мигранттарда мындай да, эгерде Кыргызстанда швеялар брак тигип койсо, оңдоп бер десе, мындай оңдоп бербейт да. Мигранттардын алып келсең, брак тиксе оңдоп берет. Мигранттардын иштеген жери бир жерде, ошол жерде жатат, ошол жерде уктайт, турат, жумушун кылат. Экинчиси бар, биз ойлоп атышат, бир аз арзаныраак иштейт алар депчи. Ошон үчүн азыркы учурда кичине выгодныйраак булар. Сонун маектештик. Куба. Акыркы суроом, ошол биздин көрүүчүлөрдүн арасында бир эле ошол текстиль индустриясы, швейный индустриядан эле эмес, деги эле ошол ишкердик менен байланыштуу, ишкердикти баштап аткан көрүүчүлөр эле болушу мүмкүн. Ошол жаңы айымдар же жаңы студент болуп бүтүрүп келаткан жигиттер, жаш өспүрүмдөр, ошолорго арналган 3 негизги кеңешиң бар болсо, ошону бир айтып кетесиңби? Эми кеңешим, биринчи главный кеңешим, бизнес баштайм десеңер, биринчиден ошол кылгыңар келип аткан бизнести көбүрөөк анализдегиле. Андан кийин бул биринчиси, көбүрөөк анализдеш керек. Экинчиси болсо, бизнес кылам десең, өзүңө обязательно бир наставник болуш керек. Сага постоянно совет айта турган, жакшы бир бизнесмен болуш керек да. Андан совет тарат. Үчүнчүсү бул бизнес баштасаң, бул 3 ошибкага чейин мындай рисковать этсең болот 3 жолу. 3-үчү жолу уже ал бизнести кылбай эле койгон туура болот да. Неге жаксачы ошол бизнес? Жок, бул 3 жолу бир эле ошибканы 3 жолу кайталасаң, значит ал сеники эмес да, уже кечке кайтала бериштин кереги жок да, менин оюмча. Убакыт кетет.
Анан дагы бар, менин оюмча ушу бизнес баштайм десеңер, ойлогула обязательно акча керек экен. Аны акча менен гана бизнес баштайбыз деп. Бул просто акчанын күчү менен кирген болуп каласыңар ал бизнеске. Экспертность жагы жок болуп калат да. Ошон үчүн биринчи рисковать этем десеңер, ушу акчасы жок өзүңөрдүн билим деңгээлиңерди салып, экспертность жагыңарды салып иштеген жакшыраак. Менин жолумда элечи, мисалы үчүн. Эң башынан да акча табуу үчүн эмес, ошол экспертностьти алыш үчүн, ошол тажрыйбаларды алыш үчүн иштеш керек экен анда. Ошол эксперименттерди кылып көрүш үчүн, гипотезаларды ишке ашырып көрүш үчүн дегендей. Чоң акчага банкрот болуп калгандан көрө биринчи кирип иштеш керек да. Биз бүгүн чуркаганда ошол эле коучубуз менен сен минутасына же күнүнө тапкан акчаң азыркы учурда иштеп жүрсүң канча акча түшүп турганын санап көрдү элек. Ошо күнүнө канча акча таап атасың азыр? Ошо системаны сен куруп койдуң да, ошол система сен күнүнө канча акча алып келатат? Эми бул бизнесмендер негизи мен мындай иштегенде прозрачно иштейм да. Бирок мындай коммерческий тайна деген бир аз болуш керек экен деп ойлоп атам да. Бул нерсе болуш керек. Чынын айтканда мындай көз тийүү ушундай башка нерселер бар экен да баары бирчи. Ошон үчүн мен мурда айта берчүмүн, кандай кылтам, канча таап атам деп элечи. Бул мен ачык болушум керек деп. Но мындай анча-мынча жашыра турган жерлери дагы бар да. Бул нерсени башында эле айтып кеттиң эле, азыр ошону дагы белгилеп кеттиң. Балким айтып калабы деп аракеттенип көрдүм, достор. Эми мындай айтсак болот, обороттон билсе болот, анан ушу IT системага өзүнө эле бир $70-80 миң расход кылып атам да. Эгерде мен канча убакытта? 5-6 айда. Эгерде мен эртең академия ача турган болсом деле, ал жака минимум дегенде ушу $50-60 миң расход кетет да. Ошондо азыркы биз күнүнө мындай примерно айта турган болсом, күнүнө эмес, мындай айына айтса болот. Менин расходум эле, зарплатам эле бир 4-5 миллион да. 4-5 миллион сом жумасына. Айына 16-20 миллион. Ооба, ошонун айланасы. Бул зарплата эле. Андан кийинкиси бар, бир $10 миң. Бул менин расходторум. Бул менин помещениям расходтору, свет пивети. Айына расход эле ушу $10-15 миң чыгып кетет. Постоянный расходы, операционный. Бул мен өзүм эмес, менин бул бизнесимдин расходтору да. Мага мен күнүнө эгерде мен айына чистый прибыльди эсептеп келсе, меники эми мындай аябай деле көп болуп, супер вау болбойт да. Азыр благодаря ушул нерселер болгон үчүн ушу производствомдо мындай рост болуп атат да, ушу компанияга вложение кылып атканым үчүн. Ошол жактарынан экономдогон эмесмин да мен, чтобы стабильный болуп турсун деп. Зарплатный фондуңду айттың, жана постоянный расходторуңду айттың. Личный расходуңду айт андай. Өлүп кетсин деп турбай. Личный расход айына $5 миң да. Үй билен экөөңөр барыңа бирге же өзүң элеби? Өзүм эле. Өзүм эле чисто личный расходум ушу примерно $5 миң да. Всё. Максимально барын эле айтып койдуң, чын айтканда. Ооба. $5 миңга эми ушу көпчүлүгү мындай обученияларга кетет да. Башка мындай үйрөнүп неме алып келгендергечи. Эми эмне үчүн $5 миң бул аябай көп да чынындачы. $5 миң эми бул азыр менин случаимде мен үчүн бул нормальный эле да. Анткени дегенде ким иштеп атат, мен иштеп атам. Анан ким ошондой расход кылбаш керек? Кылышым керек да. Эгерде мен андай кылбай эле, жок мен $500 расход кылам же 100 миң сом расход кылам десем, анча көп мындай табып ушул деңгээлге жетпей калышым мүмкүнмүн да. Бул мага нормальный жагат да. Ошондуктан мен канчалык ушундай аракет кылып расход кылганда ушу көпчүлүгү обученияга кетет, анан көпчүлүгү ушу сиз айткандай встречаларга, ушундай нерселерге дагы көп кетет да. Чисто өзүм ошонун баарын эле тамак ичип албайм же кийим алып албайм же мындай нерселерге керексиз жактарга кетпейт да. Баары эле керектүү жактарга колдонулат меники. Кандай болду маек? Маек бүттү? Бүтүп калды буюрса. Сонун болду. Жакшы, жакты. Ичимде болгон нерселерди айтып бердим. Анча жерден кичине чуть-чуть эле калдым ыйлабайын деп. А так даяр, ыйлап койсоң болот. Не, ыйлап коелу на всякий случай. Ошентип ошондой болуп кетет окшойт деп ойлодум эле. Неге? Жок, ортолор жанагы, короче, стиралка алып берип аткан жерлерге келгенде мен бирөөгө оказывается мындай айтып бербепмин да. Ушул жерге келгенде, машинага келгенде что-то кетип калат окшойт ошол жерден деп. Ну, аны сүйлөшүп койсо болот калсаң.
Достор, эми бүтүрүп атабыз. Иә. Биз жок Кубанычбек Закиров жана Нурлан Мирзаматов болду. Куба, келгениңе рахмат. Эми бүтүрүп атабыз. Коштошуп коелу көрүүчүлөргө. Ошону айтам да, коштошуш керек эле депчи. Бул жана жерди кырып койгула, бул ыйлак экен деп. Акыркы сөзүң бар болсо, кайрылуу кылып койсок болот. Ооба, барыңыздарга рахмат. Эгерде көрүп аткан болсоңуздар, сиздерге пайдалуу болду деп ойлойбуз. Анткени бул менин бул жашоого биринчи мындай миссиям азыркы учурда ошо адамдарга жардам берүү, колумдан келген көп адамдарга мындай туура маалымат жеткирүү, ушундай элге кызмат кылуу да. Ошону сиздерге мындай туура жетти деп ойлойм. Анан мен дагы буюрса жакшы чоң пландарым бар. Жакында буюрса аларды ишке ашырам. Бул эми мен Кыргызстан үчүн, ушу элдер үчүн ушу азыркы учурда колуман келген ушу аракеттерди кылам да. Анткени мен четко знаю кайсы эмнени кылышым керек, эмнени кылсам ошонун таасиринен элдер жакшы маалымат ала алат. Возможно, мурда жакшыраак болуп билген эмесмин, бирок азыр четко знаю да, что биздин Кыргызстан эмнеге жетишсиз болуп атат. Ошону сиздерге пайдалуу болду деп ойлоймун. Аракет кылам буюрса, ишеничиңиздерди актайбыз. Анан комментарий жазганды главный унутпагыла. Комментарий лично мен өзүм тандаймын. Сизге бир 2-3 комментарий Толук өзүң тандасаң болот. Сиздер менен дагы бир аз мындай возможно мындай сүйлөшкөнгө, неме кылганга убакыт болот, жакшы Жакшы жазгандар. Көрүшүп деле кетесиң да, балким бир чай уштуруп коесуң ошо уткандар менен бирге. Возможно, ошондой кылабыз. Или сразу эле айталы, ошондой кылалы. Конкреттүү түрдө сразу айтып кетиң. Мындай кылалы, ошо 15 адам болот, Баарын чогултуп туруп, либо келген туугандарыңар болуп калса деле, ошо өзүңөр болсоңор жакшы, бир жерге чогулуп туруп, ушул жакабы ошол жерден дагы бир аз баарлашып сүйлөшүп, анан подарканы сиздерге колуңуздарга берсек болот. Ушундай позитивдүү нотада бүтүрөтөбүз. Достор, Мирзаматов влог, коногубуз Кемселдин негиздөөчүсү Куба, Кубанычбек Закиров жана Нурлан Мирзаматов. Бай-бай.